أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد مصطفى صلى الله على آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı acı avalar, cana acı ağayinler, acı apalar, cana ece kardeşler, Allah subhanahu wa ta'ala kılgan kadamlarınızı şunday bir berekeli kılsın. Her bir şirtegen kadamlarınızda hadiste aytılganday Allah'ın uyuna çıkıp kelgen adamdın birinci kadamı күнөөсүн keçirgen bolsa ekinci kadamdan başlap te uyuna kaytıp barганга чейин Кудай Таалам 70 жылдык ибадаттын соогун жазат дейт. Ошондой соолукту Аллах Таала бизге насип эткен болсун. 70 жыл деген бул айтып оңой экен, бирок 70 жыл жашаш кыйын экен. 70 жыл жашаш бул өтө оор кыйын нерсе. Аны кандай десең, кандай кыйын? Адамдар жашап атпайбы? Жок, 70 жыл Кудай Таалага жараткан жашоону жашаш. Жагымдуу жашаш. Кудай Таалага жараткан жашоону жашап бериш бул кыйын экен. Керек болса bir жыл эмес, bir күн Кудай Таалага татыктуу бир жаккан бир жашоону жашай албайбыз. Ошону эптей албайбыз. Кудай Таалам ошол үйүнө келип атат ушу бендем деп, ошондой ыраазы болгондон Кудай Таалам биринчи кадамдан күнөөлөрдү кечирип, энеден төрөнгөн нарсадей кылган болсо, уже экинчи кадамдан тең үйгө жетип барганча Кудай Таалам ар бир кадамыбызга 70 жылдык өмүрдү берет дейт. Аллах субханаху ва таала ошондой чоң соолукторду Кудай Таалам колубузга киргизген болсун. Эртең кыямат күнүндө ошол убада кылган соолукторго Кудай Таалам колубузга татыктуу тапшырган болсун. Ана не деген жакшы бир үмүттөр менен келдик. Кудай кааласа ошол үмүттөрүбүздү Кудай кааласа биз четке какпастан ошонун аркасынан кайра күйлүү күчтүү жүрүүнү Аллахым баарыбызга жардам берген болсун. Шайтан алейхинату вада кылган ла куданна аля сиратика мустаким. Кудай шашпай турсун бул бенделериң. Мен буларды 24 сааттын ичинде аркасынан түшүп отуруп, сөзсүз буларды жолдон урамын. Буларды мен бузамын деп касам ант ичип алган. Ошол анттын аркасында ал жашайт. Берген антына эч качан кыянат кылган жок. Дайым ошонун үстүндө иштеп келип жатат. Мына керек болсо ушул Меккеге чейин Кудай Тааладан уруксат алган, şu Ka'ba'ga çeyin, bütün jaltır julturlar менен, кийим кечелер менен, материалдар менен, türlü koz nerseler menен adamды алаксытып, атиликат этип, ибадаттан пикирин чачыратып кылып, намаз окуп атканда дагы, бая мен унутпасам экен, кайтканда жана көйнөк таап алсам экен деген заметка бар. Же болсо бир немен магазинди көрүп калгам, ошол жерде бар экен, ушул жана мен издеп жүргөн алтын, шакек, же цепочка деген. Ошол заметка менен намаз окуганга шайтан алейхиланаты үлгүрүп калат экен да. Görüyorsunuz, ошон үчүн касам ичкен. La qudanna ala siratikal mustaqim. Men senin жолуңда отуруп аламын, бенделериңди ошол жолдон кайтарыш үчүн деди. Алла Таалам отурсаң отура бер деди. Бирок сенин тузагыңа түшпөгөн менин бенделерим бар деди да. Ал кимдер деди? Илля ибадиял мухлисин. Менин ихластуу бенделерим гана сенин мындай тузагыңа түшпөйт деди. Ошон үчүн биз баягы Пайгамбар саллаллаху алейхи үйрөткөн дуаны көп кылайлы. Allahümme la ayşe illa ayşel ahira. Allah'ım bu dünyanın жашоосу, bu dünyanın kozdугу manga kızık emez, gerek emez. Manga bir gana ahirettin жашоосу gana kızık деген söz. Bu dünyanın kızıgını men çiğdim. Ahirettin kızıgına gana kumarmın деген manide da. Oşonduktan uşul duanı көп aytış керек. Ayrıca ihramga kirgen uşul duanı көп aytış керек. Allahümme la ayşe illa ayşel ahira. 3 жолу кайталасак, la ilahe illallah degende formada. Allahümme la ayşe illa ayşul ahira. Allahümme la ayşe illa ayşul ahira. Allah'ım maga bul dünyanın kızığı kerek emez, bir gana ahiretten jirgalçılığı maga kerek. Oşonun ahiretten kızığı gana gerek degen bir manide eken. Uşunu көп aytsa, ihramda жүргөн adam umrasını sağ-salamat kılganga жардам берет дейт ушул дуа. Болбосо умрада дагы биз бая чоң амалга киргенден кийин шайтан алейхинату умрабызды талкалаганга өзү негизи максат кылган. Жөнүнө Кабага кирип айдан чыгышыбызга ол ыраазы эле. Ажы амалыбызды, умра амалыбызды бузганга ал ошончолук кызыктар экен да. Ошон үчүн ошол баягы дүйнөнүн кызыгы менен сиз менен бизди чалгытып жолдон буруш үчүн ал ар бир үйүңө жеткенге чейин көчөнүн ол жагында да бул жагында да мен отуруп аламын, бенделеримди азгырамын деп антишкен да. Ошон үчүн ошонун азгырыгына, тузагына түшпөш үчүн эмне кылыш керек экен? Аллахумма ла айша илля айшал ахира. Аллахым, мен сенин гана ахиретиңе кызыктармын, бул дүйнөнүн жашоосуна кызыктар эмесмин деген сөз керек. Мына ошол сөздү айтып алганыбыздан кийин ушунун аркасынан өзүбүздү өзүбүз даярдашыбыз керек экен, аракет кылышыбыз керек экен.
keçede ayttım ede bu uşunday bir manili nerse biz namazga kirgende Allahu Ekber deyiz da bu Allahu Ekber degen söz bardı da biliriz mesela Allah en çoğun degen söz. Allah'tan başka hiç kanday çoğun nerse yok. Arıştaki Allah Teala'nın aslında bir mahluk olarak. Buna oşonday Allah Teala'nın çoğun değiştikten maksat emne? Oşonun azamatından, aybatından adam korkup, tesirlenip, özünün kişine bir iretте basın, paryadıgını alsın degen söz eker. Namazga Allahu Ekber dep Allah'ın ayet türep Ekber degenden keyin namazın içinde mayda çüydeler menen alek bolboş gerek eken. Kartoşka kazıp жүрбөш керек экен. Короодо малым каяктан не болду экен деп жүрбөшүбүз керек экен. Мына ошондой нерселердин баардыгын жыйыштырыш үчүн биз өзүбүзгө өзүбүз тамбих иретинде, өзүбүздү өзүбүз чакыруу иретинде, дават иретинде Аллаху Экбер дейт экенбиз. Болду, нәпсүбүз ушу Аллаху Экберге каныгыш керек экен, ушу менен токтош керек экен. Ушу Аллаху Экбер, Аллах менен алек болуш керек экен. Акбар деген зат менен алек болуш керек экен. Биздин баягы алек боло турган, биздин көңүл бура турган маселебиз Аллаху Экбер экен да. Ошон үчүн Аллаху Экбер деп ар бир намаздын жыгылганда да турганда дагы Аллахтын улуулугун бизге эскертип тура турган такбир киргизилди. Аллаху Экбер деп кулак кагабыз, Аллаху Экбер деп рүкү кылабыз, Аллаху Экбер деп сажда кылабыз, кайра Аллаху Экбер деп саждадан турабыз. Эмнеге шайтан ушул намаздын ичинде да бизди пикир менен уруп кетпесин деп. Аллаху Экберди айткан сайын өзүгө өзү дават болот экен да. Өзүбүздү ошондой азгыртан кайтарып чакырган болот экенбиз. İnşallah Xudo kalasa kecha kishine bir sabak kıldık elek. Eçeler apalar uşo sabaktan kishine da bizge kıtbak berseniz degenden men azыр makul dep nime kıldım. Allah Xudo kalasa inşallah bizdin uşul kılıp atkan ibadatlarыбыз халыс Allah Taalaga boluş üçün biz kanday жерге geldik? Bul жердин kançalık manisi var, mаңызы var. Oşoga tatыктуу стоит дегендей ушул жер ушундай нерсеге арзыйбы арзыбайбы дегендей ошол нерсени бир аз баяныбызда мындайча айтканда түшүнүп кетсек жакшы болот эле. Hikmatu bina'il bayt ve fadli. Бул үйдүн курулушунун хикматы, сыры, жолосо bir danışmanlık секрети. Ve fazlihi жана мундагы артыкчылыктар. Min kitabı Nuzhatul Macalis عن جعفر الصادق رضي الله أن رجلا سأل والده عن ابتدائه لهذا البيت. Nuzhatul Macalis'in musallifi İmam Safuri rahimahullah aytadi. Ja'far Sadiq radhiyallahu anhudan rivayet bolgan ekan. Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu Ali radhiyallahu anhu bir tugani. Abu Talib oşondoy baya kıynalıp balalı ekan, köp balalı ekan. Abbas radhiyallahu anhu Peygamber Muhammed aleyhisselam jeteledi dagı, "Ey Muhammed jür, muna Abu Talib kıynalıp ketdi. Bu biz kiçineke kezdе bizde karaganda, biz ulgayıp buna kişi olup, üylü jaylı olup kaldık. Abu Talib kartayıp alsız olup kaldı, bu kıynalıp kaldı. Şu iki balasını ekoz birden almasak jеңилдеп kalalarla yaşıyorsa dep, neme kılып andan keyin Hazreti Ali radhiyallahu anhu'nun peygamber aldı. Ja'far Sadık'ta olsa Abbas radhiyallahu anhu alıp karap neme kıldı da. Oşo Ja'far Sadık Ali radhiyallahu anhu'nun bir tuğan Abu Talib'in balası. Oşo mınday deydi da. Anna raculan sa'ala validehu an ibtidai hadal bayt. Bir kişi kelip Peygamberimiz nemeden uşul üydün tarixi jönünde, uşul üy jönünde, kuruluşu jönünde mınday bir genendek aytып berbeysizби dep mınday bir suragan eken. Oşonda uşunday dedi. Faqala ayattan başladı. Surasına cevap deniden ayattan başladı. Bismillahirrahmanirrahim. İz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi halifatan qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha ve yasfiku damma ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Uşul ayet kelime menen başta düşündürgenge hareket kıldı. Allah subhanahu taala bir kezde asmanda jalan perişteler bolup, jer betinde adamdın a tamgası da jok. Adam degen zatı jok bolup turgan kezde periştelerge mындай dep koyulgan eken. Men uşul jerdin özünden bir toprağından, jerdin jınısынан, jer tabiatından bir adam jaratsam, uşul jerdin teylösünü oşoga bersem, жерди ошол караса, ошолда bir париядагын ошол караса деп, жерди ошого тапшырсам деген bir жерге өзүмө bir орун басар халифа кылсам деп, халифа жаратамын деп жар салды. Жарсалардан мурда жер бетинде bir топ биз адамдын эрасына чейин канча деген жандар жашап кетти. Апалар, аталар. Алла Таалам жерди ошолорго тапшырды. Biz o dinozavrdun doğrunu bir kinolardan bir neslerden görüp kaldık misali. Andan murundaki canlar jarattı.
Allah subhanahu wa ta'ala. Dinozavrlardan burada da canlar yaratkan. A dinozavrlar bizden zamanımıza yakın nerse eken. Misal. Buna Allah subhanahu wa ta'ala oşanda bir canlardı yaratmasdan burada asman menen yer eko cüp bol jarılgan. Bilesler bardığız kayman atı menen aytasiz, asman ata jerene deybiz. Bular cüp. Asman ata jerene deybiz. Kırgızda şunday söz uqqansızlar mı? Adabiyatlardan uqqansızlar mı? Demek asman ata jerene degenden keyin bu eko birbirine ortada nikah kıyılgan. Nikah kıyılgan. Oşandıktan eko'nun ortasından şunda bir mahavatından emne oldu. İspariyene şunda bir ışık, aşıklık payda olup kızgan kezde bu aşıklıktan asman kozgalıp jangır suusunu töküp jiberdi. Al jangır suusundan kelip mahavat danынан çöptөр östü. Çöpçarlar öskөндөн keyin жердин бетini, жердин көзүнü asmanga көрсөтпөй тосуп aldı. Jer nalыды Kuday Taalaga. Ya Allah'ım, men özümdün juğumdu, özümdün güyömdü görmeye kaldım degende kılıp. Allah subhanahu adamlar oşal жерди тазалаш үчүн жаныбарларды жаратты. Çöptü жердин бетин ача турган кылды. Анан жаныбарлар да кутуруп баягындай жерди булгап, сазсыздып баягындай таза майканы чыгаргандан кийин эмне кылды? Жер алды. Birinci çöpün üstünden aldı. İkincisi canlıların üstünden aldı. O şunda Allah subhanahu wa ta'ala bir cırtmışlar da yarattı. Cenab-ı canlıları jeyip var. Anan cırtmışlar teyleye başladı. Cırtmışlar teyleye başlagandan keyin cırtmışlar birbirinin gazap jerde kanga boyagıp başladı. Kan töküle başladı jerde. Buna o şundan Allah subhanahu wa ta'ala dengizden bir jandardı yarattı. Kelip oşol jırtkıçları jok kıldı. Oşol jırtkıçlar kebir alimler aytat, oşol era dinozavrların erasına keledi. Oşol era dinozavrların erasına keledi. Muna oşoldan aki oşonda bir çoğ janavarlar keldi de jana jırtkıçları jok kıldı deydi, tazaladı deydi. Eme anan alar jaşay başladı. Alar jaşagandan keyin alar dagı janagындай көбүп жерде өзүнчө kojoyun bolup, kıyın sezip, başka birlerini ögöylep kalgandı kezde ne kıldı? Allah subhanahu wa ta'ala janağı janvarlar nalgandan keyin bizdi tazara ezip taşladı bu. Huday, bu çekten çıkıp başlap atat degenden Allah taala bulardı jok kıla turgan jinderdi jarattı. Jinderdi jarattı da jinder keldi, alardan bardığını jok kıldağı jinder başçısı, padişahı şeytan aleyhilanat. Jinder oşol şeytandan mындай ayтканда башкаруусунда болгон жаныбарлар. Бул jiндерден мурда жанды жараткан. Жан деген жаныбар жараткан. Жандан кийин jiндерди жаратты. Jin деген сөз ихтифа эки. Көзгө көрүнбөгөндүгү үчүн аны jin деп атайт экен. Jin деген сөздүктөгү мааниси көзгө көрүнбөгөн жандык деген сөз экен. Же болбосо көзгө көрүнбөгөн природа деген сөз экен. Параллельный мир деп айтылат мына светский илимде. Аны jin деп айтпайт. Jin деп айтса атеистinde bir kandaydır bir jaraka geçişi mümkün eken ideologiyasına. Oşonduktan bu ideologiya tasip etmek için paralelni mirde öyle keltirgen, kaymınday bekitip ketken, pardameni tapip ketken de. Bu şunda biz gözgö görünbögen, biz siyahtı yaşagan bir tabiat, priroda. Allah subhanahu oşular jarattı, oşular menen anan keyin jer betinde janağı jin döөлөр jaratılıp, daryalardı, kanaldardı oşular saldı. Jerlerdi batpay, jerge batpayın, jerdi teşit, жетинчи kavatına çeyin, teşit, kavat üy kılıp, oşol jerlerde jaşaştı, keyin oşol jerlerden bulaklar, sular çıka başladı. Arteziyan sular çıka başladı. Jer astından çıkan sular, bardığı oşol jinlerden üylerinden, iyinlerinden çıkan sular. Kuday Taalam adamdı kelbekten murda, Kuday Taalam birinci oşonda jaratıştı jarattı dağı, adamdın jaşosuna ılayaktap bir şart düzüş üçün algaç oşolordu jarattı. Bolbosa adam balasından al океандан бул океанга чейин дария тартып же болсо bir неме кылыш, суулап, канал казып келиш кыйын эле. Kuday Taalam ошондой bir жаныбарлардын негизинде жерде адам үчүн жашоо шарттарын түздүрдү. Кийин бул жиндер дагы кутурду. Жиндер дагы кутургандан кийин Аллах субханаху таала акырын баягы тагдырда жашырган маселени көтөрдү. Не деген? Астагфирулла инни жаилу фил арди халифатан. Шайтан алейхиланаты ушул Аллах Тааланын ушул сөзүнү bir gün bolsa bir gün aytarını bilgen ele.
Men жерден шундай bir жердин жынысынан, жердин табиятынан, топурагынан bir адам жаратам, ошону кожоюн кыламын деген сөздү билип жүргөндө ошого даярданып жүрдү шайтан алейхиланат. Не dedi? Анткени Алладан кийинки bir гана өзү болушун каалаган. Алладан кийинки орунду башкага берүүнү каалаган эмес. Ошондой кызганыч болгон. Түшүнүңүздөр? Власть тартырып кой деген сөз. Власть тартырып кой шунчалык кыйын. Жөн эле bir бригадир бригадтыктан түшүп калса канчалык ооруйт бечара. Мына ошондой. Аллах субхана таала ошол шайтан алейхиланатыны эмне кылды? Bilip turat ele, bırak şeytan aleyhinatı ne kıldı? Özünün sava kalgan perişteleri de azgırdı. 700 bin yıl tüzden tüz tikeley sava kalgan perişte 70 bin yıl periştelerine savak verdi. Atı Azazil bolçuşundu. Azazil degen namıyla buldu. Bu Azazil bir günü cennetten bir taktaydı kördü dağı öte Kuday Talaga yakın bolgan bendelerinden birösü Kuday Tala'nın kargışında kalar, Kuday Tala anı kuğuntu kalar dedi. Kudayga baş iyibey, aytkanın kılbay, uşunday moyuncoğundu kılat, moyun toğulaydı degende, janagı nemen okukandan keyin Kudayga geldi, Kuday ruhsat ver. Men uşunday bir cennatından bir nemeni gördüm, bir jakın benden bar eken, anı sen kargayt ekensin, sağa baş iyibegendik üçün. Oşonu men dagı kargay bana ruhsat ver dedi. Azazil bilbegen abalda özü 100 bin yıl kargadı. Gördün mü? Kuday Taala bir işten çıkartkan olsa birinci özden kılıp koyat eken. Oğuzundan çıkan söz jakanga jabışat degen kırgızın jakşı sözü var. Oşon üçün birönün batasını alsan dağı jakşı batasını al, birönün ölüp kal dese de ölüp kalışının ihtimali var. Çünkü oşonluktan inşallah öte yeter bolak ittaqu firasatal mu'min fe innehu yanduru bi nurillah. Sizler mu'minlerden nazarından saktangıla. Al eğer bir jaman nazar kılsa, al nazar Kudayдын nuru menen kelip sizlerge tiyetти. Oңбой каласың, эгер жакшы болсо, оңосуң, өсөсүң, берекелүү болосуң. Эгер жаман назар менен тиктеген болсо, эчтеке дебей эле, жөн эле жаман көз менен мүнтүп эле карап койгон болсо, бүттү, кеттиң деген сөз, түгөдүң деген сөз. Ошон үчүн мууминдин парасатынан сактагын, назарынан сактангын деген сөз. Мына ошентип кийин ал өзүн өзү каргады. Исрафил дагы bir күн ошол taqdir taktayına Lavh-ül Mahfuz'dan bir stroçkanı, bir katarda okup kaldı. 80 bin yıl Kudayga öte bir jakın ibadat kılgan kuldardın biri Kuday'dan kargışında kalat degen sözü okup kaldı. Anı körgöndeki İsrafil kurgancadan kalçılda korkup denesinden terk etti. Perişteler oradağı sizge ne oldu dedi. Oşol perişteler Kuday'dan aslında mınday çıkkanda azıkı bizde tilmen aytkanda bir su ministri olsa, dağı bir ırıskının ministri, olsa bir ömür men ölümden ministri olup, perişteler, 4 periştelerge oşundan ministerlik iş tapşırılgan da. İsrafil paygambaga, İsrafil periştege kıyamatты başlaytırgan suurdu bergen koluna. Kıyamatты sen başlaysın dedi. Azrail'ge sen can alıştı ministerlisin, canlı sen alasın dedi. Cebrail'ge sen kavar jetkiri ministerlisin, kavar sen jetkiresin dedi. Her bir periştede 70 binden kem emes yardımcıları var. Azrail'den sonra da sen bir yerde oturup mınca adamdın da hayvandı da periştelerden de bardığını sen kaçacaksın onu alıp göre söylüyorsun diye. Mesela bir adam altına koyup alıp türlü tamaktı jegende dasturxondan şunday jegen siyahtı men alıp koyuverem dedi canlar. Tushunuktu mi? Mına oşentip Allah subhanahu wa taala janagı İsrafil periştenin kalçıldaganını gördü. Perişteler keldi dağı ne oldu degende İsrafil janagı görgün Lavh-ül Mahfuz'dağı şunda Kuday Taala 80 bin yıl tatıktı ibadat kılgan kul bir uçurda Kuday Taala'nın kargışında kalıp ketет деген сөздү уккандан кийин ошол мен болуп калбасам экен деп коркуп калтырап титиреди. Perişteler bunu көргөндөн кийин алар дагы өздөрүнүн ордуна койду. Мен дагы болуп калбайын деп бардык ыйлады. Анан айтты, İsrafil айтты, жүрүлө dedi. Azazil'ge baraylık, al Azazil ne olsa da Kuday Taala'nın en jakını. 700 bin yıl ilim alıp 70 bin yıl bizge savak bergen ulug zat, ustaz zat alıp. Oşonun duası kavlanın duası Kuday hiç çıkan emez. Oşonun bar duasını alaylık, batasını alaylık tek bardı da ihlas menen. İhlas menen bargandan keyin ne dedi? Azazil bir şunda korkup, şunda bir jaman bolup atabız. Bir sırdı görüp al, sırdı okup al, şunday bolup atabız. Korkup atabız, bir dua kılçı dedi.
Kudaydan gazabı bizge gelmesin dua kılçı dedi. Allahümme la ta'zib aleyhim de dua kıldı. Allah'ım bularga gazabını tökme dedi. Allahümme la ta'zib aleyna dese jakşı olmagılı. Özü de aman kalmagılı. Bırak dua kılganda özünü çıkarıp saldı endege özünü çoğun işenin bildirip koydu. Mağa tiybeyt bul dedi de. Bu mağa tiyeşesi yok dedi de. Gördünüz mü? Köngül toktuk kılıp koydu. Köngül toktuk bardık sede bizde joklar. Hiç kaçar bir neseye köngül toktuk kılbamız. Biröge dua beretken bolsa oşo duanın içine özünüzü koşunuz. Belki oşo adamdın ihlası menen siz kılıp atkan dua oşo adamdın ihlası menen kabul bolup kalsa sizge de oşo jakşılık ketedi. Ana bir baleden kutul olan damla dua kılıp koyunuz dese oşo baleden kutuluşka özünüz de atın. Ya Allah'ım bardığın başından baleni getir de dua kılınız. Jaltmay dua kılınız. Ya Allah'ım şu falancı getir, şu kıynalıp kaldır, şu balesini getir, tüyüşünü getir deseniz oşo balenin özünü moynunuza taşlap koydu. Şeytan aleyhine tuşunda oldu da. Tigi İsrafil aleyhisselam bütün bardık perişleri keltirip ey Huday meni bizge açılanma dep aytsa bolotgan neseni bularga açılanma dedi de. Özünü çıkarıp koydu duadan bölüp koydu. Jakşılıktan özünü bölüp koydu. Dua jakşılık. Jakşılıktan özünü bölüp koydu. Özünü bölüp koygandık için al jakşılıktan kuru kaldı. Mına oşet önekin Allah subhanahu wa ta'ala bayaqı duası kabul bolot dep ihlas kılıp bargan ihlasты aktады dagı alарды duası kabul bolup janagı perişteler Kudayдын gazabынан kaldı dagı duadan bölüp koygandık için gazap özüne düştü. Kanday düştü? Körelbastыk baştalgan ele Allah Taalam жерден bir padişah jaratat eken degen sırdı bilgenden başlap özüne koyarga jer tapпай kanday kılsam eken, ne kılsam eken, epte uşu adamda jaratpasam jakşı bolot, jaratpasa jakşı bolot ele dep adamdın jaralışına jaralılekten murda düşmandık kıldı. Emi toktata öyle jaralgandan keyin anın düşmandığını. Ali jaralelek körelbastыk kılıp düşmandık kıldı. Mına oşondan keyin bardık bayaqı sabak algan periştelerge özünün studentleri dep koyup oşolarga mындай dedi. Eger Huday Taalam bir жерden şuna bir adam jaratamın dese, men aytpayın, men Hudaydın eң jakınımın. Maga tуура kelbeyt. Sizler жөнүндө мындай сырттагы адамсыңар. Литеральныйсыңар, кабыс адамсыңар, кабыстыңарды айтып койгула деп бай периштерге акыл үйрөттү. Не dedi? Ушинтип айткыла Кудай Таалам эгерде бир асмандан жерден bir адам жаратам десе, атажалу фиха ма юфсиду фиха ва ясфику дима деген сөз айткыла dedi. Sen ne жердин бетин булгайтылган, бузуклук кылатган, бири-бирин өлтүрүп кан төгөтүргөн адамдарды жаратасыңбы дагы деп айтты dedi. Анткени шайтан алейхиланаты perişteler bardыгы практикада көрдü, adamga чейин жер бетинде канча кыргындар болду. Ошондон далил алып туруп айтып атат да, ошондон далил айтып атат, жерде дагы бузуклук жаратасыңбы деп, мурунка олар гайыпты билип, гайыпка тоңгу чыккан жери жок. Мурунку жашоодон далил алып сүйлөп атат алар. Ошону далил кылмакчы болду. Ошол далилдерге ишарат кылды Алла Таала. Айтты, мен билген нерсени силер билбейсиңер dedi Алла Таала. Силер мен билген нерсени билбейсиңер dedi. Gayipti men bilem dedi dagı Allah Taala Allah'ın nimesine karavadı. Biro Allah Taala şunda kahara aleyhim Kuday Taala karını saldı alarga ve gazaba gazabını da saldı. Alar şunday çok oldu. Kanu nasyan mansiya. Hiç bir mesela jaral baganday olup kanlarından yuhlak jaral baganday olup çıkıp gitti. Janındagı perişlerin esinden dagı götürülüp ketти. Ошондой perişler бар экен, мурда бар экендиги дагы эстеринен götürülüp ketти. Gördünüz mü? Sizdin misal үчүн жашап аткан өзүңүз өчүп кетсеңиз дагы сиздин элесиңиз калат, балдарыңызда, кыздарыңызда чоң апам бар эле, чоң энем бар эле, мага мунусу берген, мунусу берген деген жок деген элеси калат, эсинде калат. Алла Таала ошол жерде жакын периштелердин бирөөсүнөн дагы эсинен калтырбасын, алар эсинен өчүрүп салды, стират этти бардыгына. Шундай Кудай Таала каркан экен, алардын элеси да немеси да калбады, зикри да калбады эч биринде. Жок болуп кетти. Кудай Таалам каргыса ошондой болуп кетет экен. Бирок ошондой карлыкты Кудай Таалам бизге карын салбасын, ошондой карын. Ошондой карын кыжырын козголушуна биз өзүбүз бар тийишип атабыз мындай неме болупчу. Күнөөлөрдү кылып каршы чыгып Кудай Тааланын өкүмүнө. Эркектерибиз дагы, аялдарыбыз дагы мисалы өзүбүздүн формабызды, өзүбүздүн нормабызды сактабагандыктан. Шариятыбызда формаларды жана шариятыбызда нормаларды сактасак, жараткан Алла Таалам бизди өзүнө жакын кыла берет. Şariatın formasının, normasını saktavaganları mına gördünüz. Şeytan bilen koşan ne kıldı? Kânlâhum lam yuhlak, jaralbaganday boldu. Ve kânû nasyan mansiya, bürösünde esinden kalbasından öçürüp ketdi deyip. Bardın esinden, misal. Mına oşat deyip, sizden biz dağı uşun esene eski alışımız gerek.
Бұл бізге тарих. Ана шайтан алейхиланатты жанағы қау-қауды салды, жоқ қылды. Бұл баяқ періште, жандағы періштелер өзінен өзіне еріп жоқ болып кеткеннен, нұрға еріп жоқ болып кеткеннен кейін періштелер емне қылды? Жабраил алейхиссалам өзін сауын алды, Исрафил алейхиссалам өзін сауын алды. Бардығы арыстың астына бардығы, арыстың астындағы бұлақтан тәрат алышты. Ең бірінші тәраттың тарихы ошондан башталды. Пайғамбарымыз айтады, кімде кім тарат алған болса, мен кімде тарат алған болса, ал мұрдағы менден мұрда пайғамбарлардың таратын алған болады, және періштелердің таратын алған болады деді. Демек тараттың тарихы қаяқтан келген? Жабраил алейхиссалам. Анын башаты Жабраил алейхиссалам екен. Жабраил алейхиссалам келді, тарат алды. Хадисте де бар, егер ачуың келсе тарат ал дейді. Тараттан кетпесе ғусыл қылып ал дейді, мысалы. Ана Алланың ғазабының басы үшін олар тарат алды. Қарады ки Алла Тағаланың ғазабы тарқаған жоқ. Ана не қылды? Барды да тавап қылышты. 7 күн тынбай тавап қылышты. Бәзі бір алымдар айтады, 70.000 жол айланды дейді. 70.000 жыл айланды дейді жаңағы неменді. Кейбір риуаятта 7 күн дейді. Эми мүмкін 7 күннің ішінде ушундай көп айланғанды. 70.000 ушундай айланды дейді. Кейін айланғандан кейін Алла субхана тағала не қылды дейді? Болды, тоқтатыңдар, мен сілерді разы болдым. Сілер менің баяғы тарынчымды, ачуымды тарқатып бердіңер, жай бердіңер деді. Ушул амалыңар мага жақты деді. Ушул үйдің астынан үй саласыңар деді. Мына ол шайтан енді жаралатырған бендемді дағы бұл жөн қойбайды. Сөзсіз азғырат, күнә қылады. Ошо шайтандың азғырық ойынан қанша деген салих періштелер жоқ болып кетті дейді. Сілердің есіңерден де көтеріліп кетті дейді. Ошо касапат періштелерге тиді. Эми бұның касапаты адамға тисе дағы, ошол үйімді келіп айланса, сілерге окшош. Аларды мен кечиргенге мага шарт түзүлөт деді. Ошоларды кечириш үчүн, ошолардан мен өзүмдүн ачуумду таркатыш үчүн ошол үйдү кургула, ошол үйүмдү издеп келип айлансын деді. Периштелер келип жерди казды. Жерди казганда 7-чи кабатына чейин жеткирип казды. Төйдөй болгон таштар менен толтуруп чыкты фундаментини, Кабанын ордун. Кабанын ордун төйдөй болгон таштар менен толтурду, Кабанын курду тургузду. Адам атабызга кабар берди. Жаннаттан түшкөндөн кийин. Мен ого чейинки тарыхты айтпадым. Жаралыш тарыхын айтпадым. Алла Таала бул жерде аябай чоң тарыхты каткан. Убактыбыз тар, азыр шам болот. Мен силерге умра жөнүндө, Кабатулла жөнүндө айтамын деп бираз шайтанга кирип кеттик. Аллах субхана таала ошол адам атабызды жерге түшүргөндөн кийин Индияда 300 жыл жүрүп калды. Аба энебиз болсо Жидда шаарында жүрүп калды. Ошентип отургандан кийин булар Алланын үйүнө кабарлады периштелер. Мынтип жүрөрбү, Алланын үйүн таап ошону айланбайсыңарбы? Биз да Кудай Тааланын кыжырына тийгенде, ачуусу келгенде, Алланын үйүнө айланганда ачуусу таркап кеткен деген пикирди берди периштелер. Анан адам атабыз bundan анан кийин кабардар болду, адам атабыз немени издеди. Аллахым мага туура жол көрсөт, мен өзүңдүн үйүңө баштагын деген дуаларды кылды. Аллахым мага тоофук бер, мен өзүңдүн үйүңдө айланайын деди. Күнөөмдөн кечирилейин деди. Мен тобамды толугу мен моюндаймын, мен күнөөкөрмүн деди. Мен эч кандай мындай актанаткан нерсем жок деди. Актанганга шансым да жок деди. Күнөөнү моюнга алыш эң биринчи тобанын биринчи кадамы болот. Күнөөнү моюнга ала албаган адам миллиондогон далилдерди алып келип актыгына далилдесе дагы ак болбойт эч качан. Ошон үчүн эң биринчи тобанын кадамы эмне экен? Өзүнүн күнөөкөрлүгүн моюнга алыш, айыбын моюнга алыш. Адам ата ошол айыптын моюнуна алды. Шайтан алейхинат ошол айыптын моюнуна албады, жашырды, периштелерге бөлүрдү, периштелер баары карында жок болуп кетти. Мына ошентип адам атабыз эмне кылды? Алланын үйүнү издеп таап келди. Мына кече Арафатта кичине бир кысымын айтып өттүк. Алланын үйүнө келди дагы ошол баягы таштарды көрдү, периштелер курган. Ошол ташты айланды. Айлангандан кийин ушул жерде туруп эсине келип кетти. Мен эртең бала чакалуу боламын. Кокус мага шайтан го мына бейиште туруп кол салып, ошондой ыйык бейиштен мени жерге түшүрө алды. Мындай кор ааламга келгенден кийин бул адам баласынын кан тамырында жүрүүгө уруксат алган шайтан менин урпагымды жөн койбойт. Сөзсүз азгырат деди. Анан көрөк мен ошолорго Алланын үйүнү тургузуп коеюн, көтөрүп коеюн. Мындай турса эч ким көрбөй калат экен, жер менен жер болуп. Үйүнү көтөрүп коеюн. Ошо атабыз үй салган эле ошол үйдү барды издеп айланайлык деп, ушул үйдү издеп келип айланса, балким балдарынын да күнөөсүн кечирет деген бир үмүт менен баягы жакшылыкты балдар менен бөлүшкүсү келди. Ата балдар үчүн үй салды. Түшүнүктүбү? Бардыгында ушул бар. Мен калсам, мен кетсем балама калат да ушул үй дегенчи. Адам атабыз дагы ошол үйдү балдардын урпагына эстелик болуп калсын, менин колумда деп, анан жана үйдү курду. Эми караңыздар. Кече дагы мен кичине бир сөзүн айтып өттүм.
Allah Teala beşe kirgende bir perişten koşup bergen. En mıhtı, jana şıktı olgan bir perişten koşup bergen. Kaytarasın şunu de. Жаңы tilme aytkanda telefon aytып сакчы кылып. Şunday sakçılık kılan mıhtı sakçı perişteni koşup berdi. Oşol perişte bir az vakitinde bir baskan dele şeytan gelip adam otağızı azgırıp ketip koydu. Cebe degen nesesini jetirip ketidi. Kelсе adam otağızın kiyimi çok çapçalamaş kalgan. Perişte kalçıldap kittirip bolbay kalat. Allah Teala mana keyin janağı karnını salganda janağı perişte ne oldu? Appak taş kaynadı kaldı jana appak perişte. Adam otağızın günösünün kesapatına oşo perişteye taş kaynadı. Bu künönün kesapatı gördünüz mü? Periştenin taş kaynadı gördü. Bana endi bunun kesapatı bizim urpağımızda teyetiramiz sonra. Özünde kılgan künöleriz. Ballarımız adam buldu. Keleceği жақсы buldu. Oңbой. Oşon için keleceğin urpağın жақсы olsun. Sen bugün toba kıl. Biz şu toba kılgan şu жерге keldik. Adam atağız künötü de keldik. Adam atağız beyişte kılgan künötüne toba kıl için jerde Allah'ın uyunu izlep kelip Kabe'ga, Makka'ga keldiler. Oşonu aylanıp, zar ilanıp, ilap, ant berip, kasam içip, ekkinci uşul künöge joloboymun. O Allah'ım men adaştım, meni keçir. Men çin yürekten toba kılamın, söz beremin. Attın uşul künönü men kılbagandayla. Kılıp koydum Allah'ım özüne rahmatın alıp keçirgin dep, jalını jalbarıp ileyip, aylanıverdi, kulaytılan keçiriverdi. Buna siz menen biz dağı uşunday künölerimizden çiniği toba kılış saparında jüröz. Bu toba saparı dep atasak bolot bunu. Uşul toba saparında jürerken biz tatuptu toba kılışты жараткан бар жалпыбызга насип этсин. Ana endi ошол жанагы үйдү куратканда, дуалды коятканда Жабраил алейхисалам таш алып келди. Жанагы жаннаттагы ак ташты алып келди, периштени алып келди. Адам атабыз ошол периштелердин ичинен эң мыкты периште, эң жакшы периштелер ошону бергенде, ошондо адам атабыз аны менен үлпөт болуп, дос болуп калды эле. Адам атабыздын эң жакын досу эле. Анткени адам атабыз сүйлөшүп аткан эч ким жок. Бейишке киргенде гана периштелер менен сүйлөштү. Ошо бейишке тойун өткөрүш үчүн кирген эле 500 жыл той өттү. Тойдун эртесинде чыгып атпайбы бейиште жерге. Мына Алла өз сактасын, биздин тойдун эртесинде эмне болуп атат бизгилер. Ана адам атабыз жерге түшкөндө Алла субхана ошол периштени дагы кийин аркасынан түшүрдү. Адам атабыз 300 жылды ыйлаган себеп бейишти сагынычтан дагы гейиши. Ошол bir периштеге менин кесапатым тийип, шундай ташка айланып кетти деген кыжаалатчылык менен ыйлайт эле. Менин кесапатым ошол периштенин талкаланды. Мына ошол адам атабыз ыйлап отурган убакта анан кийин аны сагына берген билди да 300 жылдан ошол сагынып ыйлайт, ошону эстеп ыйлайт. Анан кичине болсо баягы немеси баягы көкүрөгү басылсын, сагынычы басылсын, кичине болсо да өкүнүчү кичине токтосун деп Жабраил алейхисаламга буйруду, ошо ташты алып бар деди. Ошо ташты бурчекке коюп койсун деди. Кыямат күнгө чейин балдары ошону көрүп ибрат алсын деди. Өпсүн деди. Адам атабыз анткени ошо таш болуп калгандан кийин ыйлап туруп кечирип кой деп өбүп жүрдү ошол таштычы. Менин кесапатымда сен таш болуп кеттиң деп. Кечирип кой мени кечир деп ыйлай берди. Мына ошону кыямат күнгө чейин Алла Таала балдарга сүннөт кылып койду. Барып башын тыгып алып ыйлашат адамдар. Ошол ташты өбүшөт ошону. Ким ошол ташты өбөмүн деп, ким ошол ташты кучактаймын деп барган болсо, ошол ташка колу жетпесе да таш аны өбүп кучактады деген сөздөр бар урматтуу жамаат. Болгону ого урмат жана сезим керек. Сагыныч менен жана махаббат менен жана урмат менен. Ана ошол жанагы таш коюлду, көтөрүлдү. Айтты энди мен кичине болсо көңүлүм ток. Балдарым кокус күнөө кыла турган болсо ушул үйдү келип айланса, Кудай Тааламдын кичине болсо дагы ачуусу жазылып кечирерине үмүттөнөм, ниеттенемин деди дагы. Кийин Алла Тааладан сурады: "Ey Аллахым, мынеке мен келип сенин үйүңдү айланганда менин күнөөмдү кечирдиң эле. Ошондон үмүт кылып ушул үйүңдү салдым балдарым үчүн. Кокус ушу балдарым бир күнөө кылып калса кечирерсиң деген үмүт менен салдым. Ey Аллахым, энди мен сенден бир немем. Ар бир устаны жалдаганда сөзсүз акысын төлөйт, уста акысыны. Мына мен үйүңдү салдым, мага эмне акы бересиң деди да. Өзү кечириш өзү кеттей иш эле. О кечирип бүттү. Кечирип бүткөндөн кийин сураган акысын карабайсың. Мага эмне бересиң деди. Денди күнөөңдү кечирем деди. Бул өзү менен жетиштүү, бул болбойт деди, аз деди. Анда эмесе ушул жерге кыямат күнгө чейин келген балдарың айланса,
bir 7 jol aylanıp koysam men аны keçirdim dedi. Törölgönden başlap uşak günüçe günösün keçiriverem dedi. Eneden törölgen närisidey kılıp pak kılıp koyam günöden taza kılıp koyamın dedi. Oylandı durdu aytdı jok bul da gaz dedi. Daha kişine koşasın mı dedi de. Kemi var degende kişine koşasın mı dedi. Allah subhanahu taala aytdı mayli dedi. Anda uşak senin baldarın kelip ibadat kılıp tavaf kılıp uşul jerde jürüp үйüne barганgacha 40 gün ötkөнгө kimdin keçirilsin sorasa oşonda ele keçirivereyinçi dedi. Ana keyin adam atası karada adam baldarın birbirine dua kılıp oturup birbirini keçirip olatken alçağa kelbese emle jakşı nerse eken jakşı nerse aytdı. Boldu jetet bolot çıkardı. Uşak jetet boldu ya Allah dep adam atası toktatıp kaldı. Kıyamet günü Allah subhanahu taala şu Ka'bani emne kılatken parişlerge buyurutken 70 bin parişler 4 tarafına keletken. Her bir pariştanın kolunda 70 binin jardamçısı var. Her birinin kolunda çincir var. 4 tarafından nime kılıp alıp, asıp alıp, Ka'bani jür seni jaratkan Rabbin çakıradat dep suyuragan vakta bir garışta jınbay koyatken Ka'ba. Nege dese adamların künösü oşonçoluk oğur eken, oşo perişlerden suyurayılbay kalıp eken. Makka degen söz fihi yamukku zunub degen manide. Men bu jolda Arap bilen talashib etip, akıran keyin bizge kişine mınday, sizler Arap ajamsыңар, toğluqsыңар, ajam degen söz hayvan degen söz. Tilinger jok, düşünüktü tilinger jok degen. Çuldurсыңар degen manida aytdı da. Ana aytdım, makul dedim. Sen Arap ekensin dedim. Men şu Makka degen sözdü dayım uğam Madinani go düşünem endi şahar eken. Makka degen ne ma'ni beredi desem to'xtab qoldi. Qur'onda Makka deydi, Bakka deydi. Ne uchun onu Bakka deydi dedim. Makul Bakkani ma'nisini desem, ani da ayta olmadi. Anken bunu eski Araplar bilbese, bu eski lügatlardan biri. Bizge de az bir şey eski bir söz aytsa tapmayız misalda. Araplarda da oşunda eski sözlerden biri bu Makka menen Bakka. Ana oşunda anken Makka degen yamukku fihi zunub degen ma'nida eken. Күнөлөр төгүнө турган территория экен. Аянт экен. Ушул Маккага келген адам күнөөсү кечириле берет экен. Неге десе Аллахтын үйүнө күнөөсүз кириш үчүн. Аллах субханаху таала bir bende kelip, jaynamazga kelip, şutip Allahu akbar деп аткан убакта bir периштеге буйруткен бар, тез жет. Мына бул толгон токой күнөө менен мага сажда кылмакчы дейт. Мен бунун саждасына ибадатына карабаймын. Бунун жакшы ниетini баалап, özüme sajda kılsın kaladım. Bar күнөөсүн алып тур deytken. Күнөөсүз мага sajda кылсын deytken. Мына şimdi Allahu akbar deyrekte kelip giyindi çeçkendey çeçitip күнөөнү. Жанагы периштелер кармап турат экен. 2 ракат намаз окуп бүткөндөн кийин, дуа кылып бүткөндөн кийин периштелер айткен: "Ya Allah'ım, кайтай берип коелу күнөөнү, бүйүк кийгизип коелу" deytken. Dese жок, менин Rabbилигиме ылайык келбейт, улуулугума ылайык келбейт. Апаргыла, ыргыткыла deytken. Каяка десе деңизге апарып ыргыткыла deytken. Көрдүңүзбү? Деңизге апарып ыргыткыла deytken. Эрте бизде умразды деңизге апарып ыргытып бермелик, а? Жөнүнө барып мына бир ибрат үчүн көрүп коелу. Зиярат кылып коелу. Макулбу? Ана көп башына умра келген адамдар барды, умраларын деңизге ыргытып кетишкен. Ал деңизде күнөөлөр ыргытылат экен. Кош. Ана эми ошондон кийин Bakka деген сөз менмин деген текебирдин мойнун сынаткан жер деген сөз экен. Менмин деген текебирдин мойнун сынаткан. Ошол Аллахтын үйүнө текебирлик кылып келген пайгамбар сүрөлөрдүн заманында пил окуясын билесиздер. Кулайталмаларды кандай талкалады, кандай мойын сындырды. Текебирлик кылып келгендер. Бүт текебирлерди. Ага чейин канча тарыхтар болгон ошо Меккеге келгендер. Ошолордун бардыгын Кулайтала эмне кылды, мойнун сындырды. Allah subhanahu taala kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına çeyin oşol tekebirler ulandı. Alardı da tazaladı Kuday taala. Jok buldu. Tekebirlerin bardı moyun sındırdı. Bardı moyun sınıp toba kılıp oşol жерде kebirleri tavaf kılıp күнөөлөрүнөн arılıştı. Adam atabızdan başladı oşol bayakı tavaf kılış uydu. Adam atabız oşol Ka'baga keletkan vakta periştelerdi gördü, şunday tozutup keletkanını gördü. Çağındары adam atabızın betini bulap ötüp ketти. Ana periştelerge toktagıla kayaktan keldi dedi. Allah'ın үйүнөн келип атабыз. Tez үйүнө чыгып кеткиле. Үйдүн ээси келип атат дейт. Ээси келсе бесин бер дейт го. Ээси келип атат. Тапшырабыз ошон dedi. Adam кайтып деме өзүнө. Сизге тапшырып атабыз, ошон үчүн бошотуп атабыз dedi. Бул үйдү не деп айланат элеңер dedi adam атабыз. Aytdı Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu akbar деп айланат dedi. Sizler aylanatkan vakta kim aytып koyat kesingler dedi. La havle ve la kuvvete illa billah de koşu aylan kılan bundan giyin dedi. Oşanı menen toluk bulat dedi. Allah Teala'nın uluk taş dedi. Gördünüz mü? Buna adam atağızdan koşulgan söz. Bu periştelerden sözü.
Kim men duanı bilbeyim, okuştu da bilbeytkenmen, o yerde okuğanға da mümkünçülük emesken degen adam kelimeni bileriz ve Subhanallah degen sözü bileriz, Elhamdülillah degen sözü bileriz, Allahu Ekber degen sözü bileriz, La ilahe illallah bileriz, La havle ve la kuvvete bileriz. Uşunun ayeti aylanıyoruz. Her bir ayet bütkenin arkasına sözsüz salavat okudular. Kaysıl peygamber dua kılmayın, peygamberine salavat aytmayın, duası kabul olgan emas. Büt barda peygamberler peygamberine salavat aytmayın, duası kabul olgan emas. Oşondoy peygamberlerden darajası dua kabul bola turgan darajalı insanlar peygamberimizge salavat aytmayın, duası kabul olgandan keyin siz menen biz kimbiz? Peygamber bolbosak, bir oya bolbosak, kayaktagı bir rasva bir banda bolsak bardığız. Ana oşonduktan inşallah biz her bir duanın arkasında salavat sözsüz okuyunuzlar. Adamlar köpü salavat okuşpaydı. Jönne duanı aytıp aylanıverişedi. Duasını kabul bolbagandan oşondur. Antkeni bir de peygamberin duasını kabul kılgan emesken, peygamberine salavat aytmayın. Bunun hadis var. Oşonduktan inşallah Kudamızda tuğra kılalık. Anan keyin Allah subhanahu wa taala oşol adam atabızga berdi, adam atabızdan beri tarih başlandı. Büyük bardık adamlardan aylanış ürp adatı başlandı. Burada perişeler, cinler aylangan olsa, anan adam zatı aylana başladı oşol uydu. Adam atabızdan başlanıp aylanıp oturup, gelip Nuh peygamberin zamanına jetkende topan suyu kaptadı. Bilesler Nuh Aleyhisselam 1000 yılın içinde 80 adamdı Müslüman kıldı. Özünün 3 balasından sırt karı. 4 balası vardı, çoğun balası Kanan degen balası suyun astında kaldı. Nuh peygamberin ayalı kafirlerden kovlanıyla kafirlerin en koşu çok oldu. Nuh 3 balası gelinlerine, nevelerine kemik oturdu. Kalganları jönöke Nuh'a tüz yetişken jaranglar bolçu, Müslümanlar bolçu. Ama oşo Müslümanlar 6 aydan aşıp cerbetinde su kaptap durdu, toğulurdu basır, gömür. Bir de cer kurukluk görünmüyor. 6 aydan keyin 40 gün kalgan kezde Cenab-ı Keme Kabe'ye kelip Kabe'ni aylandı deydi. Ayyebay. 7 gün tınbay aylanıp gevlere 70 nime deydi. Uşu aylanıp oturandan keyin barıvanan su azaganda Ararat Cudi degen toğga nime oldu. Vastavat alal Cudi degen ayet kelime var. Cudi'ni Ararat dep kotoruştu. Ararat toğusuna kondu deydi da. Köp tarihçiler Ararat dep aytatken. Muna oşakta keyin Cudi toğusuna kondu. Topan su bolup dünyanı kaptayotgan vaqtida tavaf to'xtawadi degan so'z hurmatli jamoat. Tushunibdimi? Dunyoni suv qaplab ketsa da tavaf to'xtawadi emas degan so'z. Qiyomat kungacha bu tavaf to'xtawadi. Ana o'sha keyin Alloh subhanahu va taolo odam otamizni ne qildi? Nuh payg'ambarni kemasi bilan qutqardi. O'sha Nuh alayhisalom o'sha tavaf qilayotgan vaqtda bir qanotlarga nima berdi, topshirma berdi. Uçup barıp qarab kelgancha yer qaymaqtab, suvlari tugab, unda qurg'oq yer bor ekan. Yerni qarab kelgancha deb qushlarni jo'natdi. Burkut, qarg'a, janag'inday tajorlar jo'natdi. Alardan bardig'i ketdidagi gelbey qo'yishdi. Janag'inday yerlarni topgandan keyin to'g'ridan boshlarini ko'rdi, nimalarni ko'rdi. O'sha yerga qo'nib olishib, gelbey qo'yishdi. Ko'g'ishgan bormi kaptan? Oşol barıp geldi de kavar alıp geldi. Karasam nedir? Lay. Oşol lay izi dağıdıyla ko'rishgan var. Nelerden aday lay bo'lib qoldi. Ana oşol ko'gishgandan bataverdi. Endi sen bizga yaxshilik qilding, sen biz bilan yashagin deb. O'shaning uchun ko'gishgan dayim odam bilan yashaydi. Allah subhanahu wa taala emeçteki bu janolarga qo'shilgan sebebi biraz bo'lsa dağı yaratılışga bir ayarmamlı saylab bardığında japay emas. Japay olsa dağı biz ağa şariat ruhsat bermegenden keyin ihramda bo'lgandan keyin bunu öldürse bo'layotgan deylik. Ağa da ayarmamlı saylab. Biroq jırtqıçlarni o'ltirib qo'ysa, yılan o'ltirib qo'ysa, chayan o'ltirib qo'ysa, al ihramda jursan dağı al jinoyat bo'lmaydi. Jinoyat bo'lmaydi al. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ağa o'ltirishni ruhsat bergan. Yılan, chayan ko'rsangiz o'ltiringlar deb aytgan. Onda biroq pitni o'ltirsangiz, burgani o'ltirsangiz bo'lmaydi al. Anda bir qo'y so'yib qo'yasiz. Ana Makkaning bir burgasi sizning bir qo'yingizdan qimmat bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Bir burga o'tirib qo'ysangiz, bir pit nima, bir qo'y so'yasiz. Bir qo'y bilan to'laysiz. Biroq Alloh taolam
Şu Mekke'nin hurmatına oşa bir gün bir yaka jolatkon jok. Daha çakat kendep жүрбөй эле. Bu psikologiyada çakat dese kelip жөн турса ham чака берет ал. Жок болсо ham чака берет. Bu psikologiya. Ошондуктан иншалла өзүбүздүн баягы неме кылайлык. Bu psikologiya адамдын ичинде эң чоң армия. Бул аркага чегилсе баардыгы аркага чегилет. Бул алдыга кетсе баардыгы период алдыга келет. Баардыгы. Ошон үчүн психологияны дайым туура, бул армияны туура колдонгон дайым. Бул армияны бузган талкалап албаган. Ана Аллах субханаху ва таала Адам атабыз менен Нух алейхиссаламга кийинки тарыхты айтып, эми ошол İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına gelgende yerden izi göçüp ketken edi. İbrahim peygamber bilesizler Cenab-ı Namrut'un zamanında oldu. Namrut özünü Kuday da jariyalagan. Ana şu Namrut'un bir karındaşı bolgan Sara деген. Namrut'u davat kılgan vaqtda Namrut dinge kirбей койгон. Anan aytkan, ey İbrahim sen ne üçün Kudayga karşı çıkpaysın, biz menen koşa olbaysın, sen men Kudayдын dozogунан korkom деген. Sen ottan korkasın, dozoktan korkasın. Anda men sana dozok tayyorlayмын деп, muna Türkiye'de Urfa деген jakta oşo жерден alıp İbrahim'ga neme janандай otun жыйдырып, 40 farsakka otun жыйдырып oşo жерде jaktırdı deydi. 1 kilometreden adam janına bara alбайт эле, эрип кетет эле дейт отко дейт, тауына. Канаттуулар учуп өтө албай калган эле. Ana ошондой кылып атыр, эми жагышы жагып алдык, Ибрахимди энди биз кантип аяк ыргытабыз? Өзүбүз 1 километр нары жолой албай атсак. Жагышы жагып алдык, эми Ибрахимди отко кантип таштайбыз? Дедилер кийин, эч айласын таппагандан кийин ана шайтан келип пикир айтты. Эй деди. О тоонун башына чыгып, жанагындай не деп коет? Катапульт. Орусча айтканда. Катапульт. Бизче айтканда рогатка. Ошондой жасап туруп, ошо менен аткыла, чойгула, өзү апарып таштайт отко деди. Ana katapult жасашты, İbrahim Aleyhisselam'ды ұрғытайын десе жанагы дагы күчү жетпей коет адамдардынчы, тарта албай коет да. Көрсө паришталар жардам берген болот. İbrahim Aleyhisselam'ды отко түшүрө коет. Анан кийин айтат, токтогула дейт. Бу жерде бир ишти калып кетти дейт. Ошо ишти кылсаңар дейт, жөн атасыңар деди. Эмне кыласыңар деди. Бул жерде бир гүнах кылыш керек деди. Кудайдын кыжырына теткан бир гүнах кылыш керек деди. Ушул Ибрахимди Кудайыны ренжитиш керек деди. Кантип ренжитебиз деди. Ушул жерде бир уятсыздык иш кылыш керек деди. Ошондан кийин бир Намруттун көңүлүн аламын, Намрутка кошамат кылган, баягы пакта койгон жанында бир жан жөкөлөрү шарт карындашын алып чыкты да ошол жерде уятсыздык кылды. Паришталар ошол жерден качып кетти дагы, анан кийин жана Намрутты отко ыргытышты. Көрдүңүзбү? Касапат келди да. Анан ошондон кийин Намрутты ыргытты. Намрут түшкөн кезде ошол буту кызыл отко тийсе кызыл гүлгө айланды, сары отко тийсе сары гүлгө айланды, гүлзарга айланды бактын ичи, оттун ичи. Отко ыргытылып атканда Жабраил келди, айт не кылайын деди, деңизде алып келип куяйынбы, төгөймү деди, өчүп калсын деди. Жабраил деди. Мен Кудайдан башка муктаж эмесмин деди. Кечирип кой деди. Кудай өзү көрүп турат деди. Сурабайсың анда эмесе Кудай тала сени куткарсын десе, Кудай өзү ушуну көрүп, ушуну уюштуруп атса, мен чыдабастык кылып чегинейинби деди. Кудай каалаганын кылсын, мен ыраазымын деди. Ana tavakkul, ana taslim. Kim özürdü Kudayga uşuntu tapşırıp verileriz? Oşol taslimden tavakkuldun sababı. Oşol İbrahim Aleyhisselam, oşol degenden keyin Cebrail Aleyhisselam'a aytты, gördüm men oşol için İbrahim'de Halil dep tapdaganmın, ne Cebrail? Düşündün mü dedi? Halil degen söz en yakın kıybas dost degen söz ekan. Düşündünüzler mi? Estağfirullah, Kur'an-ı Kerim'de oşunday bir ayet keledi. Lam attahiz fulanan halila sadaqallahu lazim. Erten kıyamet günü bolganda attың, паландай дамланы етең бекем кармабапмын. Палан дамланы кармабапмын, ошо менен дос болбопмун, ошо менен чөйрө болбопмун. Attың, мына бүгүн расва болуп дозокко кетип атамын деп, палан немени дос кылбапмын. Халил деген сөз дос деген сөз. Аянбас, кыйбас дос деген сөз. Кыяматтык дос деген сөз. Мына ошентип өкүнөт дейт. Эртең кыямат күнүндө биз дагы ошондой жаман чөйрө менен расва болуп өкүнүп калбайлык. Бүгүндөн баштап чөйрөбүздү табайлык, чөйрөбүздү тааныйлык. Kuda kalasa inşallah meneke bardığınız şu жерде Allah'ın önüne gelip bir çöyle olacağız. 15 gün bir çöyle olacağız kuda kalasa inşallah. Bunlar şu 15 gün çöyle bizim fundamentimiz, başladığımız inşallah. Kıyamet gün geçen şu çöylen Allah'tan günden günge arttırgan olsun sağın, azaytmasın inşallah. Sizlerge okşan жақсы insanlar benim köpeytken olsun. Oşentip Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim Aleyhisselam'da otko düşürdü. Otko düşürgen vakta
Janagı İbrahim nemeni Namrut'un karındaşı Sara. İbrahim Aleyhisselam'dan birinci ayarı da. Oşol Sara aytdı. Ey İbrahim sen tiriksin mi dedi. Aytdı men tiriyormун dedi. Ot kuyguzmadı dedi. Yok ot kuyguzmadı dedi. Anda men de kirsem kuyguzmaydı dedi. Yok kuyguzmaydı. Bolganda sen bir söz aytsan kuyguzmaydı dedi. Ne degen sözdü dedi. La ilahe illallah İbrahim Halilullah degen söz aytsan sen ot kuyguzmaydı dedi. Mına şondan keyin janagı kuybogan ündü uqqandan o yerge adam 1 kilometr jetelегеле eri ketadigan жерден оттун ичинен үн чыгып аткандан кийин жүрөгүндө якин пайда болду. От дагы пайда бере албайт экен, зыян бере албайт экен деп түшүндү дагы. Ла иляха иллаллах İbrahim Halilullah деп Намруттун көзүнчө кирип кетти. Өзүнүн карындашы болгондуктан Намрут аны аялда тез жоголуш берден кетишти. Ана ошол тарых изи бүгүнкү күндө зыярат кылып, мына неме жакта, Урфа жакта зиярат кылынып турат бүгүнкү күнгө чейин. Ибрахим алейхисалам от коюп аткан жери деп. Ошентип Ибрахим алейхисалам Сараны алып кетти, Сараны өзүнө нике кылды, кыйды. Нике кыйып бүткөндөн кийин Сара энебиз төрөбөй койду. Канча жыл болду, Ибрахим 80ге чыгып кетти уже. Төрөбөйдү, баласы жок. Анан бай Ибрахимдин көңүлүн алайын, ушунун бир немесин маанайын табайын деп, жанагы Сара энебиз тажрыйбалуу опыт алды кемпирлерден кеңеш сурады. Мен не кылсам болот энеке? Мен төрөп берсем жакшы болот эле ушул Ибрахимге дегенде бир аябай бир грамотный мындай бир практичный бир энеке айтты. Күйөңө бир токол алып бергин. Ошо менен жарышып кызган отуруп төрөп аласың, төрөп алганын билбейсиң деди. Анан ошондон кийин төрөш ушунчалык маанилүү болгондуктан эмне кылды? Менин бир кулум бар деди. Ошону сизге тартуулайын деп Хажар энебизди Сара энебиздин кызматчысы экен да. Күң экен да. Рабинясы. Аны кандай рабиня болгон? Намрут Мисирге барган кезде мунун атасы Мисирде бир хан болуп турган экен. Атасын өлтүрүп, кызын туткун кылып алган эди. Ана ошондон кийин Хажар ошонун рабинясы болуп калды. Саранын рабинясы болду. Анан Сара энебиз ошентип Ажар энебизди неме кылды? Жанагындай рухсат берди, кечти. Кийин анан Ибрахим алейхисаламга күң алып берди. Күңүнү алып бергенден кийин эле ошол жылы эле Ибрахим алейхисалам 87ге 85ке чыкканда Исмаил пайгамбар төрөлдү. 1 жылдан кийин. 1 жылдан кийин аялдын тили чыга баштады кожоюнуна. Жанагы Сара энебизге баш ийбей, Сара энебиз менен өзүн мындай тең көрсөтүп, мен деле теңмен деп тили узун боло баштады да. Сен төрөбөйсүң, мен төрөмүн. Ибрахимге сен тартуулап алган нерсе мен тартуулап бердим, белекти деп мисалы. Ошондой тили чыга баштагандан кийин Сара энебиз ачууландагы карап туруп шашпай туруп, мен сени колу бутуңду кесемин деди. Бул сөздү уккандан кийин аны ошондой кыларына толук ишенген Хажар энебиз эмне кылды? Баласын алып жөнөдү. Кетти. Айткандай астагфирулла, балалуу болду экен, боюнда бар кезинде боктона баштапты. Боюнда бар кезде кайткан экен, мен боюнда бар Ибрахимди төрөгөмүн деп өзүнө мындай неме кылган. Мына шеттен кийин барып бир дарактын түбүндө бир булактан бекинип отурду. Ошондон кийин бир периште келди, Ажар деди, кайт деди. Кожоюнуңдан кечирим сура деди, аны менен жараш деди. Кудай таалам мынашыл курсагыңдан бир пайгамбар жөнөтөт деди. Мындан чыккан урпак жер бетини ыйманга толтурат деди. Пайгамбарга ишарат кылды ошондо. Исмаил пайгамбардан биздин сүйүктүү пайгамбар төрөлдү да. Жер бетини ыйманга толтурат ошондо бир пайгамбар чыгат. Сен тез ошол пайгамбар келиш үчүн сен барып текебилине түшкүн дагы кечирим сурагын деди. Көрдүңүзбү? Улуу иш үчүн любой нерседен аттан түш керек экен. Аты минип алып туруп албаш керек экен. Түштү, кечирим сурады, келди. Ажар энебиз жанагындай эмне кылды? Энди мен ант ичип алдым Ибрахим. Бул менин көңүлүмдү тапты. Мен кандай кылып энди анттан кутулам? Ант ичкенден кийин Алланын ант ичкен. Аткарыш керек экен. Аткарбасам, анын кафараты берилет да. Эми кандай кылып мунун кафараты эмне болот дегенде, эми мейлем ырымга болбосо мындай кыл. Кулагын тешип кой деди. Кулак тешип сөккө салыш биринчи тарых ошондон башталды аял кишилерге. Кулак тешип коюш. Түшүнүктүүбү? Ана энди бүгүнкү күндө ошол салт кыяматтын кечен уланды. Ажар энебиздин кулагы аялдардан эң биринчи адам затынан аялдардан кулагы тешилген Хажар энебиздики. Ажар энебиздики. Ошентип анан Ажар энебизден кийин кулагы тешилди. Кийин бирок баары ошондой болсо дагы баласы төрөлгөндөн кийин уже Сара энебиз күнөккө бунун баласын көрөт, өзүндө бала жок, ызаланып неме боло бергенден анан кийин
Көрсөтпөчү мынаны көзүмө көрсөтпөчү мыналарды жокотчу деди. Сареневич Ибрахимгечи. Караң, Сареневич ушунчалык Ибрахим алейхисаламга татыктуу ыйман келтирип, ушунчалык жакын болгондугу үчүн Кудай дагы аралашкан жок. Айтканын кыл деди. Аллага үнү жеткен болсо, Алла да ошондой экен. Карайт экен да. Анткени ажаленезин өзүнө кетип калдылар. Кожоюнуна сайылып алып. Анан ажаленезden кийин не кылышын билбей анан кийин жүрүп кеттик, мен сени алып барам деп, мына Кабага Макканын алдына алып келди. Бу жерде на каскадырык жашайт, на жылан жашайт, на чаян жашайт. Эч нерсе жашабаган жерге аялы менен баласыны бир чаначында суу, дасторконунда бир 2-3 күндүк мөмө жемиш бар эле, азык. Ошолорду алып келип таштады дагы, бизди таштап кайра кетасың деди. Айтты, сурабады да, ал жооп берген 3 жолу ошондой деди. Анан айтты, бизди кимге таштап кетесиң? Кудайга таштап атасыңбы деди. Ооба, силерди мен Кудайга таштап атамын деди. Анда болсо Кудай өзү жетишти, кете бер деди. Кете бер деди. Анан 3 күнгө чейин тиричилик кылды, бар нерсесин жеди. 3 күндөн кийин азык түгөндөн кийин ажыренен эмне кылды? Сафага чыкты. Бир адам көрүнсө бир нерсе сурайынчы деди. Жегиликке. Сафадан карады, эч ким жок. Марвага жөнөдү. Марвадан дагы карады, андан да жок. Ошентип үмүт жанагын чурката берди. 7 жолу барды. 2 тоонун ортосунда 7 жолу жүрдү. Акыры болбой калды. Жана Сафадан түшкөн убакта тен аракта бир суу көрүнгөндө, ол баягы мираж көрүндү да. Ошол жерде ошол суу жок болуп кеткенде тез эле жетип барайын деп, жана жерден чуркады, ошол жерди жашоосуздук кылып койду, ошол жерден чуркашты бизге да мажбурлук кылып койду Алла Таала. Сүннөт кылып койду. Алсыз аял ушул жерден чуркады менин ыраазылыгым үчүн. Силер да ушул жерден чуркагыла деп шарият кылып койду, ошол аялдан ыраазы болгон экен Алла Таала. Эгер Кудайга мен тапшырган болсоң, болду, кете бер, мен сенин башыңды оорутпаймын, мен ыраазымын, Аллах мени өзү карап алат деп баш ийгендиги үчүн Кудай Таала ал аялдан ыраазы болду. Ар бир кадамын бизге шарият кылып койду Аллах субханаху ва таала. Ояка басты, ояка басты, бияка басты, бияка басты. Бирок ажаренес ошол жерде жоготкон нерсеси, жок нерсесин издеди. Жок нерсеси эмне эле? Бала үчүн азык эле. Азык бар экен деп издеди. Бүгүнкү күндө бизде азык бардык бар. Бизде жок нерсе аябай көп. Бизде өтө бир көп уят жоголду, ыйман жоголду, адеп жоголду, көп нерсе жоголду бизде. Мына ошол нерселерди издегени келдик биз бул жерде. Нан издеген келген жокпуз, суу издеген келген жокпуз биз. Замзам алып кеткен келген жокпуз. Биз өзүбүздө жок баалуулуктарды толтуруп кетели, боштуктарды толтуруп кетели деп келдик. Ошондуктан ошол жерлерде тынбай, ыхлас менен дуа кылып, нары бери жүрүп, ошол унутпагыла башыңа дей Аллахым, мен ушул жерде ыйманымды издегени келдим, уятымды издегени келдим, адебимди, ахлагымды, ыхласымды жоготкон ушулардын баарын издегени келдим, мага таап бер деп, ичиңерден ниет кыл ошону айланып жүргүлө. Өзүңөрдөн башка дуа чыкса деле. Аллах субханаху ва иншалла ошол жок нерсени ажарыбызга кайтарып бергенде сиз менен бизге да ошол баалуулуктарды иншалла Кудай калса кайтарып берет. Эгер биз ошол Кудай Тааланын өзүндө кабыл болгон болсок, дуабыз да кабыл болот, өзүбүз кабыл болгондон кийин. Ошон үчүн биринчи Кудай Таала менен жарашып алышыбыз керек. Жарашып алыш үчүн шарт эмне экен? Биринчи күнөөнү моюндап, Кудай Таалага чын жүрөктөн өзүбүздү кечир деп, чын жүрөктөн жүрөгүбүз менен жарылып, жан дүйнөбүз менен сурашыбыз керек. Мына ошондо Аллах субханаху ва таала менен бизди Кудай калса ошол баскандарыбыздан ыраазы болот. Эмнесин айтабыз? Аллахумма жаал умрати мабруран ва са'и машкуран деп атабыз. Кудайым, менин умрамды эң жакшы, эң көркөм, сонун умрадан кыл. Жана мен Сафа менен Марвадан баскан кадамдарымдан ыраазы бол деген сөз. Ва са'и машкуран деп атпайбы? Ва замби мафуран, күнөмдү өтүп жибер, кесирди. Ва тижарatan лан табур, эки дүйнөмө мага зыянсыз сода берди. Бу дүйнөдө да сода да алган кылбайм, сода эмне? Биздин өмүрүбүз. Өмүрүбүздү биз коюп алып, же дүйнө менен, же бейиш менен, же ахирет менен содалашат экенбиз. Ушул содабызда зыянсыз болбойлук, зыянсыз чыгайлык. Дүйнөдө бактысыз болуп, ахиретте бирөтөлө түгөл бактысыз болуп кетпейлик деп. Ошон үчүн бу дүйнөнүн бактылуун, ахиреттин да бактылуун сураган келгенбиз бул жерде иншалла. Аллах субханаху ва таала биздин дүйнөлүк ахиреттик содабызды зыянсыз кылган болсун иншалла. Мына ошол Исмаил алейхисалам кийин 7-чи жолу чуркап ушундай болбой, жөрмөлөп болбой калган убакта Исмаил алейхисалам Кабанын асырагында эле, берерагында жатат эле. Ошол жерден булактан Замзам чыкты. Кийин тавафта айлана бергенден, адамдар көбөйө бергенден кийин аны созуп Сафага жылдырды, Сафа Марвага, немеге, сай кылатган жерге жылдырды. Сафа Марва территория баягы тавафтан алысыраак экен да. Ошол жака жылдырышты кийин. Макам Ибрахим дагы, Ибрахим алейхисалам үй курганда, жана көтөрүлгөндө Исмаил алейхисалам бир таштап келди, ошол ташка бутун койду. Ошол ташты абадан периштелер өздөрү көтөрүп жылдырып турду, леса болуп турду, лесанын ролун ойноду. Үй көтөрүлгөнгө чейин куруп чыкты. Анан кайранан кийин жерге түштү.
Ошол ташты Кудай Таалам Ибрахим алейхиссаламдын бутуна лай кылып койду. Ушундай койгондо лайга батканда жумшак болуп берди, буту ооруган жок. Пайгамбарларга Кудай Таалам лайды, ташты лай болгонго чейин даярдап берет экен. Керек болсо Сулайман тоого барсаңыздар, сажда кылган жери калсаңыз, тизеси, пешенеси, колдорунун издери батып кеткен. Лай болуп берген жай намазы, ташы. Аллах субхана таала пайгамбарларга ташты да лай кылып коет экен, жумшак кылып, тактадай кылып. Ана ошентип Ибрахим алейхиссалам түштү, түшкөндөн кийин жанагы из ошол жерде калды. Кыямат күнгө чейин Алланын үйүнү курган адамдын кадыр баркы канчалык бийик болот, анын кадам изи канчалык улук болор экендигини ибрат катары ошол изди бизге сактап койду. Жакшылык из өчпөйт экен урматтуу жамаат. Көрдүңүздөр Ибрахим алейхиссаламдын изин өчкөнүн? Жакшылык из өчпөйт экен. Мына ошентип пайгамбарлар тынбай, адам атадан баштап кыямат күнгө чейин канча пайгамбар болгонсо, бул үйдү бардык пайгамбарлар зыярат кылышты. Сиз кайсы жерде баспаңыз ошо Кабанын тегенде. Ошончо 124 миң пайгамбардын кадам изине кадамыңызды койгон болсо аласыз. Ошол кадам изди кадыр бакына мындан кийин жетейик. Биз оңой эмес жерге келдик биз. Оңой эмес жерге кадамдарыбыз коюлду. Ошон үчүн бизде үйдөгүлөр оңой эмес жерден келди деп паяндоо салып бизди ыйыктап, мындай улуктап, урматтап, ушундай сыйлап күтүп атат мисалы. Ана энди биз ошондой кадыр бартуу кадамыбыздын кадырына өзүбүз жетпестик кылбайлы. Аны дайым аярлап, абайланып күнөөгө шилтебейли, күнөөгө аттабайлы ошол кадамдарыбыз менен мындан кийин. Аллах субхана таала барыбызга тавфик берген болсун иншалла. Жараткандын тоофугу, жардамы болбосо, бизге эч кандай жакшылык болбойт, өзүбүз жакшы боло албайбыз. Качан жараткан Аллах Таала бизге жардам берет, мына ошондо жаратканда бизге жакшылыгы келет. Аллах Таала менен жакшы болуш үчүн, Аллах Тааланын жардамы бизге келиш үчүн биз жараткан менен жарашуу керек. Жарашышыбыз керек. Истилах кылышыбыз керек. Элдешишибиз керек. Ана ошондон жараткандан бизге жардам жана жакшылык келе баштайт иншалла. Мен силерге бир нерсе айтайынбы? Хасан Басри деген улуг оле болгон. Бул киши пайгамбарыбыздын 3-чү аялы Умму Салама деген аял болгон. Ошону эмип чоңойгон бала. Умму Саламанын кызматчысы күң аялы Хасан Басридин энеси эле. Иш менен алек болуп жүрө бергенде Хасан Басри илегенде Умму Салама көкүрөгө салып эмизип койышкен. Хасан Басриди. Ошол Хасан Басри кичинекей бөбөктүк кезинде пайгамбарлык сүттөн насипдар болгон олия киши. Ошондой олиялардын султаны болгон олия киши күндөрдүн биринде булгайып чоңоюп калган кезде аялына айтат да, эми мен жумага барып келейин байбиче, чапанымды алып берчи дейт. Селдемди алып берчи десе, аялы атасы колумду камырга салып алдым эле, өзүңүз алып алыңызчы дейт да. Аябай катуу тиет. Өмүрүндө бул нерсе айткан эмес. Баласынын богуну жуутса да чайкап барып алып келип берген аялы камырды шулта кылып атат, таптаза нерсени. Атасы колум камыр эле, өзүңүз алып алыңызчы деди. Болбосо аял андай эмес эле. Ал баласынын богун жууп аткан жерден колун жуутуп чайкап барып чуркап алып берген аял эле. Аябай катуу тиет дагы, тарынды, капа болду. Аялын унчукпады, өзү кирди алды. Кийин барып эшегин токойюн десе, эшеги чыга алмайт. Эшеги аңгырайт, эшеги баш ийбейт. Тоба бул аялым менен эшегим эмне болду бир паста дейт да. Экөө тең характер бузулуп мага баш ийбей калды. Да капа болбоңуздар. Дамла биз уруп кетти. Жок, бул тарых. Адам баласынын табиятында бардык жаныбарлардын мүнөзү бар, урматтуу апалар, эжелер. Агайынды. Жолбош десең жолбош табылат, ит десең иттик табылат. Иттик менен кетти, сенен кетти деп жүргөнүз ушул. Мисалы. Ана ушуларды не үчүн жаратты? Ушуларды көрүп, жийкенип, ушул мүнөздөн сактанып жашасын деген мааниде көзгө көрсөтүп койду. Бул жакпайт да. Ит болуп жашаш жакпайт, чөчкө болуп жашаш жакпайт да. Ушул мүнөздөр бизге кирип келбеш үчүн, биз адамдык сапатын сакташ үчүн көзгө көрсөтүп койду. Бул дагы бир дават эле, бул даваттан биз эч кандай сабак албадык да. Бул дагы бир предупреждение, бул предупреждение биз эч кандай эсиз албадык да. Ошон үчүн биз айбандарга кошулуп аралашып, журулушуп кеттик, айбан болуп кеттик. Адам сүрөтүндөгү айбан болуп кеттик да. Ошон үчүн бири-бирибизди айбан деп сөгөбүз да. Же эшек деп сөгөбүз мисалы бири-бирибизди. Же өтпөйбүзбү? Хош, ана энди Аллах субхана таала эмне кылды? Ошол Хасан Басриди таанышын көрдү да, анан кийин барды кыжаалатчылык менен бир шаардын алдына, элдин алдына чыгып жума намазын окуду. 2 рекат жума намазын кандай окуганын билди. Окуп элдер чыгып кетип жана ой. Аялым менен эшегим мага эмнеге мындай мамиле кылды? Ошол ой. Мындай болгон эмес экен да, такыр. Эшеги да сагынып турчу экен, Хасан Басрини көргөндө, аял да сагынып турчу экен да. Анан кыжаат болуп намаз окуп отуруп чарчап мээ талайт экен да, талганын уктап калды. Уктап анан асырга чейин ошол жерде туруп калды.
Asırda anam bir maalda adamlar azan aytip koyanda darroo oygondu. Oygonordun aslında tuş gördü, tüşünde şunday nerse. Hasan, ne oldu sana? Mınçalık kapasın, mınçalık tarnıştasın, mınçalık açulangansın deydi. Bize eşek menen ayalma tarın otam deydi. Oşoga kapamın deydi. Oşolar meni tarıntı deydi, meni kapa kıldı deydi. Açuğuma tiydi deydi. Bir gün başı ibe koşu şunçasın mı deydi. Maga ömür boyu başı ibegender kança deydi. Rızkımdı cep. Den soğuk bergen ömürde paydalanır. Kudaydan ün çıkmadı. Uşunçasın mı dedi, bir günge sabır koyaysın mı dedi. Hasan Basri aytdı da, oy keçirip koy, men ne kıldım? Keçinde adamlarga şunday talim tarbiya berip oturup, kuftandı uyda bar okuyayım da oturup, kelip çarça oturup uktap kaldım, oşu men bağımdatta turdumdağı, kuftan ötüp kettim de, kişiler hıcaat bolmuş boldur, kazasını okudum deyip, oşu menen köngül tak bol jürdüm deyip. Ana endi gelip cumaga aldıga elin астына чыгып алып, аппак киши болуп окуп атасың намазды дейт да. Имам болуп атасың дейт. Багдатты куфтанды каза кылып, келип адамдарга жумага имам өттасың дейт да Хасан Басриге. Хасан Басри бул үндү уккандан кийин өзүнө жоготуп аял менен эшегем чыгып кетти эсиненчи. Анан не болду? Хасан Басри ыйлады. Турса шолоктоп көз жаштап бүт сакалдарын сугуп жиберди. Oşo жерде asırdan keyin ketpestен te kuftanга çeyin, kuftan okup bütüngө çeyin. Oşol keçegi kuftanın kazaсын kayta okudu. Kança okusa da kayta okudu. Keç bolup kaldı, uyga barayın emi dep uyalıp asmanды karalba жерди tiktep bay күнөкөр bolup asmanды tiktep жерди karap үйүнө келгенде дагы аял менен эшегине тиктешке жүзү жетпеди, күчү жетпеди. Uyaldı. Kuday talan signali eşeğimen ayağından çıktı da. Anan oşatından keyin kıcıvat bolup, uyga kirip, varsa bir malda ayağı şunday, bir kolunda çarçık, çilapçın, kumgan, ilingen, atası keliniz, cilusu, kalasanız, ısık tamak kalasanız, muzdak tamak kalasanız, koyu kalasanız, suyuk tamak dayırdap koygamın. Kaysınızdan bolsa dasturkanda taptar, keliniz atası dep bayağı koşemet, murdağı jok koşemet. Ömründe körбөгөн koşemetти kördü. Көңүлүнө кичине курсачылык кирди, Кудайым менин казамды кабыл кылган экен деди. Баягы кайталаган миң казасын кабыл кылган экен деди. Бирок бул дагы анык эмес деди. Текшерип көрөйүнчү деп эшегине жөнөдү. Эшегине болсо десе Хасан Басринин үнүн уккан эшек аңгырап жиберди, баягы сагынычын билдирипчи бакырып. Анан толук ишенди, Кудай Таала менин казамды кабыл кылыптыр депти. Анан Кудай менен жарашсаң, эшег менен аял менен да жарашасың. Kuday menen жарашпасаң, балаң да, кызың да сен менен жарашпайт. Араздашып таанышкан, жек көрүшкөн душман болгон, касташкан. Келатканда үйдө балаң жокпу? Жок. Анан кирип чай ичет. Балаң бар болсо, кой мен мешитке кеттим, же баягы кеттим, аяк кеттим, достор менен кеттим деп кетөбүз. Неге бала менен батышпай калды ата? Эне менен кызды батышпай калды үйгө. Эмне үчүн? Кудай Таала менен биз жарашпай калдык, Кудай Таала менен араздашып калдык, Кудай Тааланы өзүбүз качырып алдык, тарылтып алдык. Kança деген жиркендирип алдык өзүбүздүн жиркеничтүү нерселерибиз менен. Ошондуктан иншалла Кудайга келиңиздер ушул тегереңизге Алла Таала айбан сүрөтүн айбандарды көрсөтүп койгон экен. Ушулардын башка дагы мындан калып кеткен сыпаттары өтүп кетпеш үчүн өзүбүз адамдык сыпатка кайтайлык баарыбыз. Адам айбан адам болуп кетти десе айбандар таң калбайт экен да. Көптөр таң калбайт экен. Бирок адам айбан болуп кетти десе раса таң калат экен да. Койчу, жомок айтасыңбы дейт экен да. Кантип адам айбан болуп кетсин дейт экен да. Көрдүңүзбү? Ушунчалык таң калыштан десе экен да. Бирок биз буга таң калбайбыз бирибизге. Ада айбан болсо болду да деп коебуз. Мисалы. Айбан да болду, негизи айбан да деп коебуз мисалы. Кудайым өзү сактасын. Баардыгыбызды Алла Таала өзүбүздүн аслибизге кайтарсын иншалла. Ошол аслибизди табабыз деп ушул жерге келдик Кудай кылса. Энди ушул жерден жоготкон нерсени издейлик. Ажар энебиз өзүнө керек нерсени издедиле. Биз дагы ошол жерде өзүбүзгө керек нерсени сурайлык Кудай Тааладан. Ошону издейлик иншалла. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ecmaîn. Allah'ım özün kudreti ulu uzatsın ya Rabbim. Senin üyüne Allah'ım ne degen ümitler menen, ne degen ya Allah'ım sağınışları menen, ne degen күнөөлөрдү moyundap geldik ya Allah'ım. Toba niyetinde geldik ya Allah'ım. Ya Allah'ım uşul çınığı, uşul tobalarda çınığı tobalardan kılgın ya Allah'ım.
Ушундай тобалардан кылган кайра тоба кылганга муктажсыз болсун я Рабби. Аллахым, ошондой адам атабызды кечирдиң өзүң үйүңө келгенде Аллахым. Канча деген пайгамбарларды кечирдиң өзүң үйүңө келгенде Аллахым. Ошолордун урматы, ошолордун берекети, я Аллахым бизди дагы ошолор катары кечиргин я Рабби. Аллахым, кыямат күнүнө чейин урпактарыбызды өзүңдөн ушундай ыйык үйүңө келип, ушул үйүңдү издеп таап келип зиярат кылышлыкты насип кылгын я Рабби. Аллахым, кокустуктан bir күнөө иш кылып койгон болсок, я Аллахым, адашып, я Аллахым, өзүңдүн рахматың менен бизге жеткин я Рабби. Рахматыңды бизден алыс tutпагын я Аллахым, магфиратыңды бизден алыс tutпагын я Рабби. Пайгамбар сүйүктүү пайгамбарым, сенден кандай жакшылыкты өзү үчүн, үммөт үчүн, үй бүлөсү үчүн сураган болсо я Раббим, биз дагы ошол жакшылыкты сурайбыз я Раббим. Сүйүктүү пайгамбарыбыздан өзү үчүн, үй бүлөсү үчүн, үммөт үчүн кандай зыян жаман нерседен сактоо сураган болсо, биз дагы ошол жаман зыян нерседен сактоо сурайбыз я Аллахым. Я Аллахым, сен кудретli улуг затсың я Аллахым. Мына бүгүн азыр ифтарлык убакыты келип калды я Аллахым. Я Аллахым, бүгүнкү пайгамбар саллаллаху сүннөттүн аркасынан я Аллахым, ораза туткан адамдардын оразасынын берекети менен баардыгыбыздын тилек дуаларыбызды жана умраларыбызды кабыл кылгын я Рабби. Аллахым, сен алдуулар эмес, алсыздарга көбүрөөк жакынсың я Рабби. Арабызда канча деген алсыздар бар я Рабби. Канча деген сага жакын адамдар бар я Аллахым. Ошол жакын адамдардын берекети менен я Аллахым, бизди дагы өзүңө жакын кылгын я Аллахым, шайтандан алыс кылгын я Рабби. Аллахым, бизге ушундай бир тил берген, тынбастан сени зикир кылсын я Рабби. Бизге ушундай жүрөк берген, тынбастан сенден коркуп, сени сүйгөндөн токтобосун я Рабби. Я Аллахым, бизге рызкыңды халалдан кылгын, кенен кылгын, берекелүү кылгын я Рабби. Я Аллахым, өлүм астында бизге тобаны насип эткин. Өлөр арасында бизге рахат насип эткин я Рабби. Өлгөндөн кийин дагы я Аллахым өзүңдөн рахматыңды жана магфиратыңды насип эткин я Рабби. Я Аллахым, пайгамбарлардын тилинен бизге кандай жакшы уадаларды кылган болсоң, ар бир амалдын аркасынан я Аллахым, ошол амалдарды хаятыбызда аткарган болсок, ошол амалдардын сообуну кыямат күндө нак бергин я Рабби. Я Аллахым, ушу күнгө чейин сенин рызкыңды жеп, сенин берген өмүрүңдү пайдаланып жашап келдик я Аллахым. Я Аллахым, сага шүкүр кылыштын ордуна кутуруп сага каршы чыктык. Я Аллахым, ошол нерселерден, ошол иштерибизден уялабыз, ошол иштерден өкүнөбүз я Раббим. Аттиң ошондой кутурушта, ошондой бир күнөөлөрдү кылбаганыбызда эле я Раббим. Я Аллахым, бизди кечир. Сөз беремин я Аллахым, ошол иштерди кайра кылбаганга я Раббим. Бизди кабыл кыл өзүңдүн тобаңа я Раббим. Кандай эле улуг салих бенделериңди өзүңө кабыл кылганыңдай я Раббим, бизди дагы я Аллахым кабыл кылгын. Кандай деген улуг бенделериң менен өзүң жарашып, жашоолорун жакшы кылдың эле, биз менен да жарашып я Раббим, биздин да жашообузду жакшы кылгын я Раббим. Аллахым, сен улуг затсың. Пайгамбарыбыздын атынан эмнени сураса сен аянбайсың я Раббим. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аты менен я Аллахым, дүйнө ахиреттик бактылуулук сурайбыз я Аллахым. Өзүңдүн туура хидаятыңды сурайбыз. Ар кандай залалат, бидаттарга кирип кетүүдөн өзүң сактагын я Раббим. Я Аллахым, элибиздин, жерибизди я Аллахым, дайым я Аллахым, өзүң тынчтыгың менен, берекең менен я Аллахым камсыз кылгын я Аллахым. Токчулук менен, молчулук менен камсыз кылгын я Раббим. Бири-бирине болгон махаббат, үлпөт, достук бергин я Раббим. Эл жерибизди жетектеп турган башчыларыбызга, жетекчилерибизге я Аллахым, өзүң я Аллахым ыхласта, ыйманда, исламда, жакшы салих амалдарда жандуу жана дайым кылгын я Аллахым. Өзүңдүн сүйүүң менен, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүйүүсү менен, жана жалпы момундарга болгон сүйүү менен сыйлагын я Аллахым. Ошол сүйүүлөр менен я Аллахым элин жерине күйгөн, элин жерин сүйгөн, элин жерин коргогон, элин жерин я Аллахым туура жолго жолдой алган жакшы жетекчилерден кылгын я Раббим. Я Аллахым, эл арасына чыгып алып, өзүңдүн диниңди, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө тынбастан ушундай бир чечен тилдери менен даават кылаткан тилдерин ая Аллахым курч кылгын я Аллахым. Ошондой ахли сүннат вал жамаат акидасын бекем кармаган аалымдарды я Аллахым сабын чоңойткун. Я Аллахым, алардын этегин бекем кармап бул дүйнөдө өтүүнү урпагыбызга чейин насип эткин я Рабби. Ва ахири давана алхамдулиллахи раббил аламин. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.